азыркы учурда эми мына мыйзам өзү чийки, мына жанагы айтып атат превышение скорости. Анан биз да ушул жерде мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтып коюшум керек. Мен деле жанагы кайгуулуу деген видеолорду көрүп калганда өтө нааразымын биздин айдоочулардын маданиятына. Бул эмне деген мамлекет? Мына мени мисалы токтотсо, же мен мисалы милицияны көрсөм, мен мисалы кадимкидей корком, баш ийем, и мисалы кандайдыр бир мындай эми алып барам да. Ал Кыргызстанда болобу, чыгышында болобу, батышында болобу, мамлекеттин өкүлү. Анын айтканы мыйзам. Понимаете, мыйзамдын буйругуна биз баш ийишибиз керек. Мен ушунчалык таң калам. Биздин жанагы бир балдар бар. Бунтип жакалашып, керек болсо, башка жерде жакалашып көр, жакалашпай турмак, просто жанагындай баш ийбей көр. Камаласың. Просто 1-15 сутка жатып чыгасың. Мисалычы, ал эми алыскы башка мамлекеттер көрбөй айтпай эле көрөлүк. Мисалы, жал жерде Америкада атып салат керек болсо полицейский. Понимаешь? Ошондуктан мен бул жерде бул мыйзамдардан дагы сырткары мына коррупция деп атабыз, укуктук маданиятыбыз, ушул мамлекет менен элдин ортосундагы жанагындай ишенбестик, проблемалар көп. Бирок ушунун баардыгын жанагындай айып пулдарды көбөйтүп туруп эле, анан ошо менен же болбосо булардын үстүнөн КГБларды коюп, бул жол менен биз чече албайбыз. Бул мындай эле бир заматта өзгөртө салабыз деген болбойт. Анан өзгөчө дагы бир суроо бар экен. Мисалы, например, штрафтар боюнча мисалы. Эң көпкөн адамдар, мисалы, көп жанагындай эле билесизби мен кимдин баласымын деген адамдар, алар үчүн жанагы 8.000 сом и даже 17.000 сом чепуха. Алар үчүнчү. Ошолорго биз каршы мен суранат элем, жалпы коомдук пикир да буну колдойт. Ошондой көпкөн акмактарга камалуу боюнча, например, чараларды, например, биз көбөйтүшүбүз керек, күчөтүшүбүз керек бирок болсо. Анткени айып бул ал жакырга катуу тиет, жакыр адамга, жакыр 5.000 сом, 10.000 сом таап атса, анан ошону 2 эсе көбүрөөк штрафка түшүп атса, жакыр элибизге катуу мындай чара көрүлдү. Сокко болот, бирок байлар үчүн керек болсо эртең 10 эсе көбүрөөк чыгып туруп, эртең бүрсү күнү ушул тем более праваларын алып албаса, анан жанагындай подчиняться этишпесе, ушуларга керек болсо башка жерлеринен, мисалы мен суранат элем, айып бул эмес. Жанагындай чараларды катуураак камаганга чейин биз барышыбыз керек.